Мен границадан ушул жерге киргизип койду. Бүгүн 13-июнь жума күнү. Ушул жерде. Ошто каза болгон келин боюнча пикирин айткан блогер милицияга жеткирилди. Дальше эмне болот? Бир Алла билет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен ойлойм да мынандай жерде бир ыплас 10 жылдык 20 сөзсүз арак шарап болот да. Ошонун ошо баягы ичкилик мас болуп калган, анан ошол жерден анан бир ыплас бир арам зына болгон менин оюмча. Анан кийин жөндөн өлтүрбөйт да, жөндөн эле барып эле катынга ата берсин. Бир жаман иш болгон да. Бирок себеби ошо баягы 10 жылдык 20 жылдык себеп болду. Ошто каза болгон келин боюнча пикирин айткан блогер милицияга жеткирилди. Ошто бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык жолугушуусунан кийин жолдошунун колунан каза болгон келин боюнча өз пикирин билдирген тиктокчу Бауыржан милицияга жеткирилди. Бул тууралуу адвокат Шердор Абдыкапаров билдирди. Азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Экспертиза дайындалган, бирок жыйынтыгы чыга элек, иш козголо элек. Бауыржанга чет өлкөгө чыкпаш үчүн кагаз берилген. Ошондуктан чек арадан кармалып милицияга жеткирилди. Кармалганы боюнча азырынча айтуу эрте, деди жактоочу. Адвокат буга чейин милицияга арыз жазуу үчүн кол топтолуп жатканын билдирген. Эске салсак, тиктокчу жөндөн кантип эле катынын атып салсын, жаман иш болгон. Буга 10-20 жылдык себеп болуп жатат. Арак шарап болгон жерде ыплас иш болгон деген. Булак Серепкежи. Чечпейсиңби? Колуңдан келбейт, акылың жетпейт. Жашооңдо бир туалет салып көргөн адам эмессиң. Сен туалет сала албайсың. Эшектин тушоосун чече албайсың сен жашоодо. Көздөрүңөн, каштарыңа кыргызымдын арстаны, ботекс оозуңан сени жаным, родноюм, кыяматтык акыретти көкжалым, кыргызым менин шерим, арстаным, жаным, родноюм, көкжалым, кайтпасым. Мен ака неме кадимкидей эле ошо Кыргыз Республикасынын законопослушный жараны болом. Анан жок, ким боласың дейм, должность айтпайсың, кандай эмне иштейсиң, кандай кызыктуулугуң бар? Журналист катары кызмат кылам да элдергечи. Бауыржан кармалып келди деп азыр интернетке чыгып атат. Азыр бул боюнча да кичине түшүндүрүп айта кетейин дедим. Бул боюнча азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Экспертиза назначение болгон, экспертизанын жыйынтыгы чыга элек, иш козголо элек пока. Азыр бул боюнча анткени ошо Бауыржанга мындайча айтканда сторожевой карта деп коебуз. Чет өлкөдөн чыкпаш үчүн сторожевой карта коюлган. Ошондуктан ошо чет эл эмеден границадан кармалып, ошон үчүн азыр алып келип, ошондо азыр беседа болуп атат. Азыр пока кармалганы боюнча, камалганы боюнча азыр пока айтыш эрте деп айтсам болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Преждевременно довершить, это значит полный отказ ему дать. Но мы, говорит, раз ему отказали, значит у него там проблема, мы это все исправим, сделаем, он получит их, но цена будет выше, он меньшонный. $10,000 меньшонный. Кыргыз жарандыгын $10,000 саткандар кармалды. УКМК Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу боюнча документтерди тариздөө үчүн акча каражаттарын мыйзамсыз алуу схемасын уюштуруу фактысы аныкталды. Кыргыз Республикасы УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иш-чараларынын алкагында кызмат мамлекеттик мекемесинин кызматкерлеринин жана ортомчулук кызматтар калаган жарандардын ичинен жеке баюу максатында чет өлкөлүк жарандардан Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу үчүн документтерди тариздөөдө опузалап акча талап кылуу менен алектенген адамдардын тобу аныкталды. Ошентип Кыргыз Республикасынын жарандары чет өлкөлүк жарандар менен байланыш түзүп, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу боюнча өз кызматтарын сунуштап, бул үчүн $10,000 өлчөмүндө акча каражатын талап кылышкан. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында $10,000 өлчөмүндөгү акча каражаттарын которуу учурунда аталган адамдар кармалып, Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесине жайгаштырылды. Учурда кылмыш ишинин алкагында схеманын башка катышуучулары аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүрүп жатат.
УКМК ишкерден ири өлчөмдө акча алган өзүнүн кызматкерин кармады. Өзгөчө ири өлчөмдө пара менен УКМКнын кызматкери кармалды. Бул тууралуу бүгүн 13 июнда аталган мекемеден билдиришти. Маалыматка ылайык, февралда бир компаниянын ээси жеке маселесин чечүү үчүн УКМК кызматкери $200,000 өлчөмүндө акча каражатын берген, бирок ал акчаны алып жардам бере алган эмес жана акчасын дагы кайтарган эмес. Аталган факты боюнча өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Бардык жагдайлар такталган соң подполковник жумуштан бошотулуп, Бишкек ШИПтин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Москва боюнча смотрящий макамына ээ болгон жаран кармалып Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги бүгүн 12 июнда билдирди. Маалым болгондой, ал 10 июнда кармалды. Шектүү Москвада Кыргызстандын укук коруу органдары тарабынан издөөдө жүргөн. Кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Ал оор кылмыш жасоого айыпталууда. Ыкчам маалыматтарга караганда ал Москва жана Москва облусу боюнча смотрящий деп аталган милдеттерди да аткарган. Кылмыш дүйнөсүндө жогорку макамга ээ. Азыркы учурда эл аралык мыйзамдарды жана эрежелерди так сактоо менен кармалган жаран учак аркылуу Кыргызстанга алып келинди. Жалал-Абадда Лениндин эстелиги алынды. Эстелик Жалал-Абад шаарында Мир кинотеатрынын маңдайына тургузулду. Владимир Ильич Лениндин 1943 тургузулган эстелиги эскилиги жеткендиктен толугу менен демонтаждалган. Демонтаждоо жөнүндө чечим эки негизги себеп менен кабыл алынган. Эстеликтин канааттанырарлык эмес абалы жана Токтогул көчөсүн кеңейтүү зарылдыгы. Эстеликти алгач шаардык паркка көчүрүү маселеси каралып келген. Бирок эстеликтин техникалык абалынан улам бул вариант ишке ашпай калган. Бишкектеги кино фестивалдын уюштуруучулары жарым жылаңач блогер үчүн сөгүш алды. Блогер Жанар Алиевага кызыл килемге тор кара көйнөк менен чыгууга уруксат берген үчүн кинематография департаментинин директорунун орун басарына, ошондой эле 3-чү Бишкек эл аралык кино фестивалынын жетекчисине, уюштуруучуларына сөгүш берилди. Бул тууралуу кинематография департаменти расмий билдирүү таратты. Биз маданиятка каршы келген аракеттерди колдобойбуз жана кабыл албайбыз. Блогердин сырткы көрүнүшү маданий иш-чаранын стандарттарына жана күтүүлөрүнө жооп берген эмес деп айтылат билдирүүдө.